Менин чет мамлекетке сапарым мындан 18 жыл мурун башталыптыр. Элестетиңиздер, 18 эми 20 деп эле коелучу, 20 жыл мурун башталыптыр да. Ошондо Кытай деген мамлекетке баруу, эс алуу деген сөз дагы темалар да жок болчу да. Ошондо жанагы тармактык бизнесте иштепнен анан ошол чет мамлекетке Кытай мамлекетинде Хайнан деген аралга, Пекин шаарына, ошо Кытайдын борбор шаары Пекин шаарына бекер акысыз путевканы билет катарында утуп алгам да. Менин ошо дүйнөгө болгон чет мамлекеттерди көрүп, баягы өнүп өскөн адамдарды көрүп, аябай чоң амбициялары бар, чоң максаттары, чоң кыялдары бар адамдар менен кезигишип аларды көргөндө, ушунчалык баягы аң сезим өсүп кетиптир дагы, аябай чоң максаттарды коюп турмун. Азыркы күндө деле бара албагандар бар, азыркы күндө дагы ал жөнүндө дагы максат койбогондор бар, ал жөнүндө кыялданбагандар дагы бар. Ошондуктан мен ушул видеом аркылуу айтмакмын, ошо чоң амбициялуу мындай бир кыялданыңыздар. Ошо пол жууп жүргөн эле, манты жасап жүргөн эле, базарда отурган эле, эч бир мындай жолдошумдун жакшы жумушуна да карабастан, өзүмдүн билимиме да карабастан, коркпой эмгек кылып, акча таап, анан чоң максаттарды койгон мен бардык баягы кыялдарым орундалса, демек сиздердин да кыялдарыңыздар орундалат да. Ошондуктан коркпой кыялданыңыздар, коркпой максат коюңуздар, анан чечкиндүүлүк менен бир Аллага тапшырып туруп, анан алдыны көздөй кете бериңиздер.